Арафа күнү ким ороза кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет. Мүмкүнчүлүгү барлар жакшы урсактай болсо кармап койсо болот. Экинчи Арафа күнү көбүрөөк дуа кылайлы. Арафа күнү Алла Таала бенделерин күнөөсүн кечиргендей башка күнү кечирбейт экен. Арафа күнү дуалардын кабыл болуусу башкача. Арафа күнү Алла Субханаху ва Таала шайтанды эң кордогон күн Арафа күнү болот. Шайтан эң кор болгон өзүнө өлүмдү каалаган, шорум курусун деп кыйкырган күн Арафа күнү болот. Эмне үчүн Алла Таала шайтандын аракети менен адамдар күнөө кылып атат да, азгырыгы менен. Ошонун бардыгын кечиргенде бул чыдай албай калат экен да. Кыйналып кетет экен да. Андан көрө өлсөм